Арван асыл тукумундагы бир өркөчтүү төөлөр. Кара Суу районунда жашаган фермер Кудайберди Салиев аларды 9 жыл мурун Казакстандан алып келип, чарбачылыгын баштаган. Кийинчерээк Түркия жана Аравия өлкөлөрүнөн да алып келип, учурда короосундагы төөлөрдүн саны 15ке чукулдады. Фермердин айтымында төөлөрдү биздин климаттык шартка көндүрүү оңой болгон эмес. Ысык аймактардан келгендиктен алгач аба ырайына туруштук бере албай кыйналган. Мындан сырткары бут тамандары жука болгондуктан таштак жерлерде жүрүүгө кыйынчылык жаралат. Ошондуктан бул жаныбарды жайлоодо багууга мүмкүн эмес. Туянышты керек экен деди Рахман. Чындыгында төөлөрдү багуу оңой эмес. Ар бирине өзгөчө мамиле керек. Жем-чөбүн саатына карап беребиз. Көбүнчө беде менен багам. Жайында балдарым талаадан төө тикенек чаап келишет. Жакшы карап көңүл бурсаң, сүттү да жакшы берет. Бозор курган адамга берди. Кудайберди ата төөлөрдү сүт багытында кармайт. Бир өркөчтүү төөлөрдүн сүтү майсыз болуп, дарылык касиети жогору. Ушундан улам бул жакка шыпа издеп келгендердин саны көп. Фермерге көбүнчө гепатиттин оор түрү жана кургак учук менен жабыркагандар кайрылышат. Сүттү издеп келгендердин арасында миграцияда жүргөн жарандар да бар. Айтымында быйыл эле Түркия жана Россияга чейин сүт жөнөткөн. Али сүт менен жакшы болуп калды. Биздин төөлөрдүн сүтү майсыз, ошондуктан дарылыкка жеңил сиңет. Оор илдетке чалдыккан адамдар көбүнчө ушуну издеп келишет. Негизги максатым элге пайда тийгизүү. Балдарым жанымда, дайыма жардам берип турушат. Төө багуунунда өзүнө жараша түйшүгү арбын. Сүтү дарылык максатта берилгендиктен төөлөр ар 6 ай сайын ветеринардык текшерүүдөн өткөрүлөт. Бул түйө чарбасыны Кородогу ар бир төөнүн өзүнчө паспорту бар. Ветеринарлар 6 ай сайын каналып, анализдерин текшерип, керектүү вакциналарды убагында сайып турушат. Атам элдин саламаттыгын биринчи орунга койгондуктан текшерүүдөн дайыма өткөрөбүз. Фермер төөлөрдүн санын дагы көбөйтүүгө кызыктар. Бирок Кыргызстанда асыл тукум багытындагы төө чарбасына атайын макам берилбегендиктен ишин кеңейтүүгө кыйынчылыктар жаралууда. Ошондуктан тиешелүү мекемелерден бул маселени карап берүүнү суранышат. Бизде азыр түйө чарбасыны Бизде асыл тукум жылкыга, уюга, койго статус берилет, бирок төөлөргө берилбейт. Мындан тышкары төөлөрдү кенен жайганга жер маселеси да бар. Эгер статус берилсе, төөлөрдүн санын 1000ге чейин жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болмок. Фермер үй бүлөсү менен чарбасын кеңейтип, элге кызмат кылууну максат кылууда. Мындан тышкары асыл тукум багытындагы 10 чакты жылкысы бар. Өткөн жылдан бери балчылык менен да алектене баштаган. Ажаңыл Турдумаматова, Сезим Сагынбекова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.